Ассалаумағалейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Кудай буйрса, мынакей баарыңыздардын дагы да айтыңыздар марек болсун. Бүгүн биз азыр шашылып Ордолуу Ош жерине бүгүн акыркы күн 2 август курмандык чалуунун акыркы күнү. Негизи айтылган айт намазынан кийин 3 күн убакыттын ичинде курмандык чалсаңар болот деп. Biz Kuday bursa bir gün, birinci gün, ikinci gün kurmandık çalıp bugün üçüncü günü, akırkı günü жетишип калалы деп Ордолуу Ош жерине азыр курмандык чалганы кетип баратабыз. Кудай кааласа бодо малыбыз даяр ал жакта. Иншалла азыр ишке кетип аткан маалда мен муктаждар комплекстен кабар алып, иш боюнча азыр толугураак бөлүшүп сиздер менен андан кийин биздин медиа тармагын караган агабыз жумушту сиздерге көргөзүп жеткирип берсе, монтаждап эмне иш болуп атканын жеткирип берсе дейтим. Урматтуу бир туугандар, мен бир нерсени айтып кетейин. Бүгүнкү күндө иш өтө кызуу жүрүп атат. Сонун иштери болуп атат. Муктаждар комплекстин паровой отоплениясы болуп атат. Биз паровой отопленияга өткөндө мен канча сомдук материал алганымды айткам. Мына бул жерде азыр бүт мен эми ар бирин окуп отурбайын. Общий суммасы 51.990 сом. Бул материал эмне материалдар? Бул паровойдун батарейкалары, жана майда чүйдөлөрү, ушундай кран, наркөөркелери. Bundan сырткары 14.700 сомго турбасын алдык. 51.995 экен, 52.000 сомго 14.000, почти 14.700, 15.000 кошкон болсок, ошол 51.995ке 14.700 сомду кошкон болсок, почти 67.000 сом болуп калат. 67.000 сомго биз турба менен батарейка крандарын гана алдык. Андан сырткары печкасын биз азыр акчасын төлөй элекпиз. Бул жерге азыр бир печка алып келип койтур. Бул жарабайт экен. Шуба деп коет экен. Сырты утепление болгон печка экен. 35.000 сомго келет экен ал Бишкектен. Мына ошол печканы келсе, жалпысынан ошондо 67 плюс 35. Ошондо кошкон болсок 97.000 сом акчага, урматтуу мекендештер, бул муктаждар комплекстин баардык материал эмес, баардыгына жетерлик эмес. Болгон 6 комнатага жетерлик материал гана ушул 90 канча миң сомдук материал келди. Бул жерде еще минус плюсу бар. Мен кече дагы 10 та секция кабырга батарейкалар жетпей калды деп дагы 10 да алып келип кошту. Ар бир кабыргасын 390 сомдон алып атабыз. Анын да 3900 сом. Минус плюстарын улам алып атат. Бул жерде азыр биз Муктаждар комплексинин биринчи кабатындагы 6 комнатаны жасап атышат. Бул системаны уста сиздерге дагы кенен түшүндүрөт, мен деле бир кыскача айтып коеюн. Мен бул жакты каратып коюңузчу. Мен өзүм план кылып жүргөм, мына ушул жерге могу летний кухня. Бул жер летний кухня, мына летний кухняда бул жерде биз печканы коюп, бир печканы коюп, анан ошол печканын жардамы менен бүт бардыгын ысытабыз деген ушундай үмүт ниет болгон. Бирок биз ойлогондой эмес экен. Бул П образование. Эгерде 4 бурчтук квадрат болгондо, анда ошонун астында мына 4 бурчтук үй болсо, мына бурчуна печка койгон болсоң, бул жерден обратка чыгат экен дагы, кайра подача менен түшүп, ошол жерде циркуляция болуп ысый берет экен. Эгерде бир печка мына ушундай эле 4 бурчтук здание, бирок 3 этаж болобу, 4 этаж болсо деле бир эле печка ысытса болот экен. Бул жерде П образование болот. Бул жагы длинасы узун. Анан бул жага, ар жага. Мындай айтканда, ошол паровой кылып аткан усталардын түшүнүгү боюнча, бул жерден печка ысыган суу дейт. Биринчи этажды ысытпайт дейт, экинчи этажды ысытат дейт, эң биринчи. Мына бул жакты ысытат экен биринчи, экинчи этаждын эмелерин ысытат. Анан ошодон ысып кайра биринчи этажга түшкөнгө чейин буларга ысыгы да жетпей калышы мүмкүн дейт. Бул жер азыр самотек деп коет. Самотек ушундай система менен болуп атат. Эгерде свет өчсө дагы светсиз өзү ысый бере турган болот. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бул жактагы 6 комнатаны отдельно бир паровой отопление болуп атат. Бир печка болуп атат, бул жагы бөлөкчө. Анан бул жагы 2 этажы, мынакей Г образование, 2 этаж, 12 комнатасы бир болуп атат. Ошондо мен азыр бул жерде алган почти 100.000 сомдук алган материалым 18 комнатанын 6 комнатасына гана материал алынып атат. Дагы бул жакта 12 комнатасы бар. Биз бул алган материалдарыбыздын материалын каржылап берген, жардам берген, өткөндө ушул жерге паровойна жардам берем деген
көз азиз Асылбек бир тууганыбыз келген. Мына ошол Асылбек бир тууганыбыздын 100 000 сом акчасына 6 комнатанын материалы момунда айтканда келип калды. Бул жерде еще уста акысы бар, урматтуу мекендештер. Жүрүңүздөр, мен азыр усталардын бир аз кызмат кылып атканын көргөзөйүн. Достор, бул жерде азыр эң ошо печкага кетип бараткан бул астындагы жогорудагы подача деп коелу устага кандай деп коет? Жогорудагы подача бул кандай? Бул аппаратка. Мына азыр ошол подача менен ысык суу чыгат экен дагы, кайра подача менен түшүп келип туруп, азыр печкага кетип барады. Бул жерде азыр батарейкалар коюлат. Коюлган батарейкаларды мен көргөзөм. Мына усталарыбыз азыр ушу менен алып барып, подвалдын ичи менен сырткы печкага алып чыгып берет. Мен азыр бүткөн боюнча да көргөзөйүн. Я усталардан интервью албай эле коюн, себеби булардын колун кармабайын. Азыр биз дагы шартып элек, дагы кийинчерээк алабыз буюрса. Урматтуу мекендештер, урматтуу бүткөндөр, азыр бул жерге батарейкалар коюлду. Жүрүңүз, мен көргөзөйүн да. Мына азыр бул эки бөлмө, аябай чоң бөлмө. Эгерде семьясы көп үй бүлөлөр болгон болсо, бул бөлмөлөрдө, мына чоң бөлмөнү мен ойлоп жүргөм. Бул жерден гипсокартон менен бөлүп, детский комната кылып, спальный бөлүп алсак болот. Бул жерде азыр 10 да кабырга коюлду, көрдүңүздөр. Подача жогордон түшөлөк, эми чүрүшөт. Обратно дегени кетти мынакей, көрүп атасыздар. Бул жерге бир батарейка, мынакей, бул жагына бир батарейка. Ар бир эмеге 10 коюлуп атат. Бир комнатага 20 батарейка коюлду, эмесине квадрат бөлүмүнө карап коюлуп атат. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, жүрүңүздөр. Урматтуу бир туугандар, мен бул паровой жасаган усталар менен бир 10 жылдан бери кызматташам. Бул паровой жасап аткан усталардын башкы эмеси Акын деген киши системаны бүт баарын карап неме кылып берген. Акын аке өтө баардыгын түшүнгөн киши. Бул батарейка эки бөлүнүп турат, байкап атасыздарбы? Ушул жерден эле паровойго баа берип койсоңуздар болот. Бул киши эки жерге эки точка койду. Бирок эки точканы коюп алып, мисалы 1800-2000 сомдон жасатып атсам, ооба мына эки точка койгондук үчүн эгерде бир болгондо бир точканын акчасын алмак 2000 сом. Эгерде эки болгон үчүн 2000 сом көп акчасы жазылып атат. Биз ойлошубуз мүмкүн кыскача сразу эле өзүнө точка көбөйтүп атат деп. Жок, урматтуу мекендештер, андай эмес экен. Могул жерди караңыздар. Астыдагы обратка деп коет. Жогорудон келген подача деп коет. Подачадан ысык суу түшөт. Isık su eç kaçan астынан келбейт, үстүгө чыгат дагы, үстүнөн айланып туруп, кайра печкеге барып мындай болуп айланат. Үстүдөн келген, подачадан келген ысык суу, эгерде мына бир болгон болсо, бул жерге келет, бул жакка кирет батарейка. Кирип, мына жерде 10 наркыда 10 болот. Экөөнү 20-ны бириктирип койгон болсо, 20-нчы батарейкага жеткенге чейин ага ысык суу жетпестен эле могул кабыргаларга түшүп, ылдыйга түшөт дагы, ылдыйлап айланып кете берет. 10-12-15-нчы батарейкадан нар жагы ысыбай тура берет. Мына ушундай жагы бар экен. Эгерде насостун күчү менен болсо, анда ысый деген. Насос дайыма 24 саат бою иштеп тура турган болсо. Насоссуз бул ысытабыз деген ой менен экиге бөлүп койду. Караңыздар. Эгерде бириктирип коюп, ушинтип бир эле подачадан алып түшүп бириктирип койгондо, анда ошол 15 батарейкага чейин ысык суу барат дагы. Мына суу ысык бары тура эле ылдыйга түшүп кетип кайранар 5 батарейка калып кетмек. Ысыбастан. Biz жөн эле коюп койгондой болот элек. Ошонун ийизин ойлоп, оюн ойлоп, мына азыр бул жерде эки жерден аппаратка түштү. Мына бул жактан бирөө түшөт, бул жактан бирөө түшөт. Экөө тең бул жактан келет дагы, экөөнү бирдей ысытат дагы, сыртка чыгып кете берет. Мына сонун ушундай системалар болду. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, азыр бул паровой жасап аткан усталар Жалал Абадтагы эң мыкты усталар десем да жаңылышпайм. Элдин баары Жалал Абадтын эли билет, тааныйт. Жалал Абадта Медлайн деген больница бар. Мына ошол Медлайн больницаны самочок деп коет. 1800 квадрат метр здание экен. 1800 квадратты, 1000 ашык квадратты насосу жок самочок менен ысытып коюптур. Мына ушул кишилер. Ошондуктан биз азыр ушул кишилер менен сүйлөшүп, азыр ушул кишилерге жасатып атабыз. Өтө сонун, Кудай буйрса жакшы тапшырабыз да. Азыр биз урматтуу мекендештер, биз шашылып Ошого кетип баратабыз. Мен тура түшүнүңүздөр, 6 комнатага материал алганбыз, бирок булардын кызмат акысы бар. Андан сырткары бул жакта 12 комнатанын дагы материалы бар. Ушул нерселерди караштырып, биригип
колдон келишинче жардам берсеңиздер дейт элем. Өтө сонун иштерге себепкер болот элеңиздер. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар, колдоп коюңуздар. Көп түкүрсө көл болот. Көз коркок кол батыр. Бүгүн сындап аткан инсандар кече Русландын үйү боюнча аябай сынды жазып чыктыңыздар. Рахмат сын жазып атканыңыздарга. Эгерде мына ошол бул эл деген бир агын экен да, 3-4 жазса артынан баардыгы жазып атат. Жерин албай эле була, жерин тийбегиле деп. Мен жерин алып тартып алам деген жерим жок, урматтуу мекендештер. Мен азыр ошол жерге барып сиздер менен бөлүшөм. Ал жердин мага 1 метр эмес, 1 сантиметр да кереги жок. Мен ал жерди албайм. Эгерде ошол жерге ал Руслан согласен болсо, макул болсо, ошол жерге бир муктаж 5ке 10 болот. Жарым сотук гана жерин эле. Итак эле аркасына 14 метр жерин бир сосед ээлеп жатат. Мен анын жерин алып бергенде мен убактым жок, мен ал менен тартышкан. Эгерде сын айтып аткан инсандар барып алып бериңиздер сиздер. Телефондун аркасына сын айтып отурасыздар. Колуңуздардан эч нерсе келбейби? Сындабаңыздар. Сынды дагы орду бар, сындай турган. Анан тим эле элге кошулуп бүт барыңыздар биротоло жазып атасыздар. Кана кече мен ошол жерде кыйналып атканда, кирпичин таппай, чатырына материал таппай атканда, ошондо кеңешиңиздерди айтпайсыңарбы? Келгиле туугандар, көп түкүрсө көл болот, биригеле жардам берели деген нурду дебейсиздерби? Ошол малда каякта элеңиздер? А бүгүн ошол жерге дагы бир ниетибизди, оюбузду, максатыбызды гана айтып койсок, жерине тийбегиле, кокуй жерине тийбегиле. Мен бирөөнүн жерине тийбейм, кечирип коюңуздар. Ушул сөздөрдүн баардыгын айтып атасыздар. Кечирип коюңуздар, бирок сын айтат десе эле айта бербестен сөздүн орду бар ар бир жерде. Мен ал жерден 1 грамм жерин тийбейм. Өзүмдүн тууганыма же өзүмдүн тааныштарыма салбайм. Салсам, ошол Русландын куралдашы муктаж инсанга салынат. Эгерде ал макул болсо деген жери бар. Түшүндүңүздөрбү? Эгерде макул болбосо, аны мен башымы да оорутпайм ал жерге барып. Нервимди да кетирбейм, күчүмдү да кетирбейм ал жерге барып. Мына ушундай. Урматтуу мекендештер, урматтуу көргөндөр, бул сөздөрүм ээсин табат иншалла. Баардыгыңыздарга тиешелүү эмес. Ошол сын айтып аткан инсандарга гана. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Алла разы болсун. Анан катуу сөздөрүмө капетпеңиздер. Болгону ушул сөздөр мындай ушул сөздөрдү айтып атат да кээ бир инсандар. Анан урматтуу мекендештер, могул батарейканын кабыргасы деп коет, секциясы. Кымбат 400 сомдук среднийлер, калыңдары, удан жукалар бар, 250 сомдуктар бар, аябай жука. Бул ушул формалардын эң калыңы, эң жакшысы. Ошо жакшыларын баягыдай кичине эмеден кызык кампасынан жакшысын алып коелу дедик иншалла. Өтө сонун, бул жерде кылып аткан усталар дагы мыкты деп иншалла баасын берип эме кылышат. Анан печкалары дагы аябай сонун печкалар. Көрүп атасыздар, азыр мен шуба менен капталган ушундай печкасын алдырабыз. Анан экинчи этажда бүткөндөн кийин сиздер менен толук бөлүшөм ишти. Ошол убакта паровойду жасап аткан усталардан интервью алып, бүт системаны, даже колубузду тийгизип, ысытып алып туруп анан кабыл алабыз буюрса иншалла. Мына сонун иштер болуп атат. Кудай буюрса, бардыгы сонун болот иншалла. Алла разы болсун. Жакшылыкта көрүшкөнчө, биз анда эмесе Ошто Кудай кааласа бүгүн Ош эли менен көрүшкөнчө иншалла. Ассаламу алейкум.